Чыңгыз Айтматов, Мухтар Шаханов менен болгон маегинен үзүндү. Бир күнү ордумдан эртелеп турдум да, колхоздун короосуна барып, Зухраны көрүп келейин деп үйдөн чыктым. Бүткөн боюмду чыйрыктырган муздак жел менен кыштын ала көлөкө таңын өмүр бою унута албайм. Короого элден мурда жеткен экенмин. Малчылардын эч кимиси келбептир. Калгадан кире бериште эң четте байлануу турган биздин уй ордунда жок. Алгач бошоп кетип, эшикте жүргөндүр деген ойго келдим. Короо менен сарайдан көрүнбөдү. Бурчтагы үйүлгөн чөптө эч нерседен бейкапар уктап жаткан күзөтчүнү ойготтум. Күзөтчү карыя чын эле байкабадыбы же байкамаксан болуп койдубу, ким билсин. Мурдунан мыңкылдагандан башка жарытылуу жооп бере албады. Жанымдын кашайганы ушунчалык айлана тегеректе карап, өзөн жакасына чейин барып келдим. Адаттагыдай эртең менен мөөрөп тосуп алуучу Зухра жок. Бир шумдуктун болгонун сезе коюп, апама жүгүрүп келдим. Уйдун уурдалганы айныксыз эле. Ар кимибиздин көкүрөгүбүздө эми Зухрасыз кандай күн көрөбүз деген ой турду. Иним менен карындаштарым өздөрүн кармана албай көпкө ыйлашты. Улуу буңшуп ыйлаганыбызды эшиткен коңшу колоңдор келип, уурларды каргап шилеп жатышты. Уурлардан канткенде өч алам, өзүмдөн кичүү уялаштарымды коргой албасам жашабай эле коеюн деген катуу ыза менен кектин ойгонгону алигиче эсимде. Оюмда бир гана максат турду. Ал уурларды өз колум менен өлтүрүү. Тракторчу коңшубуз Темирбекке мылтыгын сурап барсам, ооруп жаткан экен. Тигине дубалда илинип турат, ала бер. Дарысы өзүнчө баштыкта салынган. Жаным соо болгондо өзүм эле издеп таап атып салар эле миттерди деп ызырынды. Темирбектин үйүнөн ызаам келип, нүрмөттөлгөн мылтыкчан чыктым. Уй жылыклардай эмес, көп узай алышпайт. Күндүз бирөө жарымдын көзүнө чалдыгып калабыз деп, уйду союшуп этин бекиткен болуш керек. Бардык ишти жайгарып коюп уктап жаткан чыгар деген ой алдартыма каратпай дегдеңдетип баратты. Карар эч кимиси жок, өңчөй жетим жесирлер деп уурлардын бизди келеке кылганы ого бетер ачуумду келтирди. Уурлар канча болсо да мейли, үстүнө чыгып бирден атып салам. Башкача болушу мүмкүн эмес. Талаа түздүн аң дөгүнө карабай келе бердим. Ини карындаштарым менен кезектешип кие турган жалгыз өтүктү жыртылат деп да аябадым. Жерди аңдап басууга да чоло жок болчу. Түш ооду. Уурлардын карааны көрүнөр эмес. Айлана мелтиреген тоо, талаа, тирүү жан түгүл, малдын изи да чалдыкпайт. Акыры түңүлүп, уурлар жакын жердеги Жамбылга кеткен болуш керек деп ойлодум. Зухраны союп базарга сатышмакчы. Жүрөгүм ого бетер лакылдап, калаага бет алдым. Жамбылга таң ата жетип, базарды аралай турганыма сөзсүз ишенем. Уурлар мени тааныйт, бирок кечирим жок. Эт сатып турган жерлеринен атып эле салам. Силерди бе карап тургула. Өз оюм менен алып урушуп бара жатып, эч ким каттабаган эски мүрзө жактан эшекчен бир карыянын келатканын байкабапмын. Ачууга алдырганым ушунчалык, ал кишиге салам да бербепмин. Мени карыя өзү токтотту. Ой балам, токточу, сен бирөөнү өлтүргөнү жүрөсүңбү? Ооба дедим мен эч буйдалбастан. Кандай болбосун өлтүрөмүн. Эшектин үстүндө отурган жупуну кийимчан карыя менен көздөрүм чалдыгыша түштү. Мен дүрмөттөлгөн мылтык асынган калыбымда чарчаңкы жүзүм менен сустайып, кексе карыянын алдында турдум. Балам, оңой иш эмес экен. Ашыкпа, кеп сөзгө келелик. Эмнеликтен мындай катаал чечимге келдиң? Желини толуп турган уйубузду уурдап кетишти. Төртөөбүз эми ачкачылыктан кыйналабыз. Апам болсо оорулуу. Кыйын. Өтө кыйын. Бирок сен мени укчу балам, деди карыя. Адамды өлтүрөм деп түк ойлобо. Дегеле каргыш тийгир ууруну да. Акылымды уксаң, үйүңө кайт. Дагы эсиңде болсун, кыянаттык кылган адамды Кудай өзү жазалайт. Эч күмөн санаба. Ал эми сени Алла Таала өзү ыраазы кылат. Бакыт өзү издеп табат. Анын кантип келгенин өзүң да байкабай каласың. Бүгүн бир уюңду уурдатсаң, эр жеткен соң сенин көп уйларың болот. Балким 100гө жетет. Үйүңө кайт. Бир кезде менин айткандарымдын калетсиз экендигине ынанасың. Ушул сөздөрдү апаңа да айта бар. Мен да өз жолумдан калбайын. Узап бара жаткан карыяны ээрчи карадым. Артына кылчайып бурулбады. Кереги тийбей калган мылтыкты асынып, теңселе басып айылга бет алдым. Эсимди жыйсам, бүткүл тулку боюм солкулдап, энтек-тентегим чыгып, ыйлап келе жаткан экенмин. Жолумдан кыдыр болуп жолуккан ошол карыянын сөзү азыркыга чейин жадымда. Адамды өлтүрөм деп түк ойлобо. Дегеле каргыш тийгир ууруну да.